Айт бұл құрсанчылық, мұхтарам жамаат. Біздің елде, біздің жұртта адатқа айландырып алғанбыз. Ошол айт күндеріндағы ызы чууга айландырып, азап күтө турган күндөргө айландырып, жанагы бирөө атасынан айрылып, бирөө апасынан айрылып, бирөө баласынан айрылып отурган үйлөрдө дагы бүгүнкү күндө Кудай тамактар өткүзүшүп, эртең менен ошол жерлерде үйдө ый чыгарышып, ыйлашып, ызаланышып, ошол жерлерге барып биз дуа кылып атабыз, Куран окуп атабыз, жана башкаларды кылып атабыз. Мухтарам жамаат, ошол бирөөдүн жүрөгү ооруп турган үйдө, бирөөдүн азасы эми таркап, атасынын сагынычын унутуп, апасынын сагынычын унутуп отурган үй бүлөлөргө кайрадан азаны ойготуп, кайрадан ызы чуу кылып, ушундай таризде өткүзгөнгө адат кылып калганбыз. Шариятта бул дурус эмес, мухтарам жамаат. Бул адаттардан акырындап туруп биз арылышыбыз керек. Бул тирүүлөрдүн майрамы. Бул өтүп кеткендердин эмес, тирүүлөрдүн майрамы, мухтарам жамаат. Тирүүлердей майрам кылышыбыз керек. Кайсыл үйгө барсаңыз жанагы азап күтүшүп, дагы ыйлашып, ушундай кошокторду кошушуп, шундай карап отурсаң, айт күндөрүн биз аза күнгө айландырып отурабыз. Андан кийинки дагы бир тартибибиз ошол мүрдөгө айт күнү барыш керек деген тартипти үйрөнүп алганбыз да. Мына азыр кээ бир айылдарда ошол айт намазына барарда мүрдөгө жүгүрүшөт экен. Мүрдөгө барып келгенден кийин айт намазы 7:30 деп белгиленсе дагы 8-де 9-да окуп аткандар бар да. 2-3 жылдан бери биз ушуга тыюу салдык. Муфтияттын патвасы, приказ саат 7:30 Кыргызстан боюнча айт намаз дедиби, 7:30 айт намаз бүт жерде бирдей окулуш керек. Анан мүрдөгө кетип калган үчүн, мүрдөгө барып кайра келгенче эл, башка барбаган элдер кетип калган адамдарды күтүп отуруп вактыларын текке кетирбеш керек. Көпчүлүк азчылыкты күтпөш керек, мухтарам жам.